Assalamu alaikum dostlar. Өткөнкү видеодо дебат жөнүндө кыскача айтып кеткенбиз. Бүгүн дебаттын принциптери жөнүндө сүйлөшөбүз. Дебат жогорку видеодо көргөнүңүздөрдөй билим алуунун жаңы технологиясы. Мектепте дагы, университетте дагы сиз алган билимди ой жүгүртүп, анализдеп, бир идеяга баалап салыштырууну эч качан үйрөтпөйт. Бул системада жок нерсе. Ошондуктан дебат бул мектеп окуучулар үчүн дагы, студенттер үчүн дагы негизи эле күчтүү жаран үчүн билим алуунун жаңы технологиясы. Эми биз түшүндүк, дебатта эки тарап болот. Ырастоочу жана төгүндөчү. Мындан ары ырастоочу тарап бул өкмөт болот, төгүндөчү тарап оппозиция болот. Эми экөөнүн негизги максаты эмне? Деп кичине ойлонуп көрсөк, өкмөт оппозицияга өзүнүн позициясын туура экендигин далилдөөбү? Жок. Оппозиция тарап өкмөткө өзүнүн позициясы туура экенин же күчтүү экенин далилдөөбү? Жок. Экөөнүн тең максаты көрүп аткан көрүүчүлөрдү жана сотторду ишендирүүгө болгон аракеттерин жасайт. Мындайча айтканда, жашоодо мисалы досуңуз менен, таанышыңыз менен спорт этип талкуулап кетсеңиз, ал спорттун талкуунун аягы жок. Ал эч качан бүтпөйт. Ал эми дебатта бул бүтөт. Анткени сизге кандайдыр бир убакыт берилет. Ошол убакыттан кийин көрүүчүлөр жана соттор кимди кандай ишендире алса, ошого баасын айтып, сен жеңдиң деп айтат. Ошондуктан дебат бул кызыктуу. Дебатта 3 принципти карманыш керек. Алар кайсылар? Биринчи бул сый-урмат. Дебат өзү логикалардын, аргументтердин, фактылардын кагылышы да. Бул жерден сиз оппонентиңиздин жекелигин өтүп, анын каралыгына, анын көзүнүн ичкелигине, тилине, кулагына, чачына, бутуна, колуна айтып бербей, жаман экен, тигиндей экен, мындай экен деп аны уяткарып, аны шылдыңдабастан болгон анын айткан аргументтерин, анын көз караштарын төгүндөп, ушул жактан сый-урматтуулукту көргөзүш керек. Дебаттын негизги максаты ошол. Анткени дебаттан кийин бардыгыбыз доспуз, бардыгыбыз бири үй-бүлөбүз, бардыгыбыз тууганбыз. Дебатта өлө ажылдашып, ушундай көз караштар боюнча, аргументтер боюнча дебат болот, бирок бүткөндөн кийин эки тарап саламдашып, дос бойдон кайра үйүнө кетет. Ошондуктан ошол нерсе бузулбаш үчүн биринчи кезекте сый-урмат кылууну үйрөнүш керек. Жана ошол принципти кармансаңыз, сиз мыкты дебатчор катары баягы авторитетке, эл арасында сыйга татыктуу болосуз. Экинчи нерсе бул акыйкатты моюнга алуу. Негизи адам өзү менен өзү орусча айтканда искренний, честный болсо, ал дайыма ийгиликке жетет. Дебатта дагы сиз чыгып айтып аткан ойлор, көз карашка болгон бир логикаңыз, идеяңыз слабый экенин, алсыз экенин моюнга алышыңыз керек да. Эгерде соттор, көрүүчүлөр айтып аткан болсо, сиз айтып аткан аргументтер алсыз экенин же күчтүү эмес экенин моюнга алышыңыз керек, эгер алсыз болуп атса. Ошондой эле учурда сиздин сүйлөө речиңиз, сүйлөө стилиңиз, ошол эле колдонгон тактикаңыз иштебей калганын дагы моюнга алышыңыз керек. Эмне үчүн? Анткени биз дебатка бир гана жеңиш үчүн келбей элебиз, биз дебатка билим алыш үчүн келип атабыз, өнүгүш үчүн келип атабыз. Ал эми өнүгүү, билүү качан болот? Качан сиз өзүңүздүн кемчиликтериңизди көрө алганда. Эгерде сиз өзүңүздүн кемчиликтериңизди айтып атса дагы көргүңүз келбесе, сиз кайра эле ошол нерсени кыла бересиз жана сиз бир орунда кала бересиз. Ал эми өзүнүн кемчилигин көргөн, уккан, анализдеген дебатчорлор кийинкиде ошол кемчиликтерин оңдоп, андан дагы мыкты аргументтерди, мыкты ойлорду, мыкты идеяларды айтып, сизден ашып кетет. Ошондуктан акыйкатты кабыл алып, өзүңүз менен честный болгонго аракет кылыңыз. Үчүнчү принцип бул жеңүү сиздин максат эмес. Дебатка биз келүүдө бир гана жеңүүнү максат койгон дебатчорлор көп деле нерсеге жетишпейт. Анткени жеңиш бул кээде случайно келип калышы мүмкүн, кээде мындай грязный жолдор деп коет, ошондой жол менен жеңип алышың мүмкүн, бирок сен жашоодо келгенде сен кыйын дебатчор боло албайсың да. Кыйын дебатчор качан болот? Жогорку эки принципти карманып, жана анын негизги максаты дебатка келүүдө билим алып, актуалдуу проблемалар менен курста болууда, плюс жана минус жактарын билген, ой жүгүртүүнү күчөтүү, командада иштөө, сый-урматтуу билүү,
акыйкатты түшүнүп, өзүнүн кемчиликтерин оңдогонду үйрөнүү жана башка дебаттын пайдаларын алам деп келген киши кыйын дебатчор боло алат. Ошондуктан дебатта утулган тарап эч качан болбойт. Сиз дебатка келип, раундда, финалда, полуфиналда утулуп калсаңыз деле, сиз дайыма жеңиш менен кетесиз. Анткени сиз жаңы маалымат аласыз, жаңы идеяларды сиз сынап көрөсүз. Ал күчтүүбү, алсызбы билесиз. Жаңы бир оратордук стилди, чечендик өнөрүңүздүн бир эксперименттерди кылып, сиз сөзсүз жаңы бир нерсе менен кетесиз. Ошондуктан дебатта жеңилүүчү тарап болбойт. Кийинки видеодо дебат ойноонун пайдалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Көрүшкөнчө.